Niçin көп кездешет? Маалымат элдин арасында жок да. Инсульт деген оору бар экен, ушудан корксо болот экен. Ушуга чалдыгып калбайык. Проблема ушу жашарып бараткандыгында болуп атпайбы? Керек болсо 2-3 жумушта иштешет. Ошон үчүн пенсияга чыкса дагы баары иштешип, ошонун жанын кыйнайт. Технология күчтүү болуп калды медицинада. Толук эле улуттук госпиталдын базасында МКТсы да бар, МРТсы да бар. Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Бүгүн сиздерге инсульт темасын Жамал Жумадылович Тургунбаев, профессор, медицина илимдеринин доктору, саламаттык сактоонун башкы неврологу инсульт темасы боюнча айтып бермекчи. Саламатсызбы, Жамал Жумадылович? Сизге Жамал мырза деп карасам болобу? Ооба. Эң жакшы. Жамал мырза, бүгүн сиз менен сүйлөшкөнбүз, ушу инсульт темасын талкуулайлы депчи. Эмне үчүн дегенде сиз өзүңүз айтат болсоңуз керек. Эмне үчүн ушул инсульт темасы аябай кандай десем проблема болуп турат депчи. Инсульт деген эмне? Инсульттун түрлөрү кандай? Чындыгында бул эң жакшы көйгөйлүү, бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү салмак сактоо министрлигинде жана жалпы эле кыргыз эли үчүн бул эң көйгөйлүү маселенин бири да. Үчүн дегенде биздин республикада ушу инсультка чалдыккан элдердин саны боюнча дагы ошол инсульттун кесепетинен майып болгон же болбосо кайтыш болгондордун саны да болсо дүйнөдө алдыңкы катарларында турабыз. Биздин өлкө, биздин Кыргызстан. Анткени дегенде бизде ушу саны боюнча аябай көп кездешет. Ничин көп кездешет? Анткени бизде эң негизгиси ушу инсульт жөнүндө маалымат элдин арасында жок да. Элдин арасында. Биз ошо силердин уюштурганыңарда бир пайдасы ушул, биз ушуну канчалык аракет кылабыз, ушу элдер инсульт деген оору бар экен, ушудан корксо болот экен деген ой. Алдын алса болот экен деп. Алдын алса болот, ушудан коркуш керек, ушуга чалдыгып калбайык деген маселе элдин арасында жок да. Анткени дегенде мына карабайсызбы, мына Кыргызстанда мисалы ошо статистикага таянсак, өлүмдүн саны боюнча жанагы могу жүрөк кан тамырлар оорусунан майып болгон же болбосо кайтыш болгондордун саны боюнча 51% ушу жүрөк кан тамырлар оорунун негизинен барып өлөт. Булардын баарысы 51%. А калган башка оорулар, мисалы биз билебиз да, спидтен коркобуз, травмадан коркобуз, онкологиядан коркобуз, спидтен коркобуз, туберкулезден коркобуз, тиги ковидтен да коркобуз. Ошолордун баарысынан өлгөндөрдүн саны жүрөк кан тамырларынан өлгөндөрдүн санына аз болот. Ошонун баарысын кошкондо. Ошон үчүн биринчи кезекте ошо жүрөк кан тамырлары оорусунан коркуш керек да, ушудан сакталыш керек. Будан сактанса болот. Анын үстүнөн ошо жүрөк кан тамырларынын ичинен, ошонун ичинен 80% бул инсульттан кайтыш болуп атпайбы? Өлүм ошо инсульттан болуп атат. 17% жанагы инфаркт миокарда деп коебуз го. Инфаркт миокард, жүрөк кан тамырынан болот экен. Анан 3% башка кан тамырлар оорусунан болот экен. Ошон үчүн мынакей ошо өлүмдүн жана жүрөк кан тамырларынын ичинен 80% ушу инсульттан болуп атпайбы? Ошон үчүн инсульттан буну болдурбай койгонго элдин арасында, өзүбүздүн арабызда да мүмкүнчүлүк чоң. Буну 2-3 эсе азайтса болот да. Анткени биз будан инсульттан баягы чалдыгып калабыз деп эч ким ойлобойт, коркпойт дагы. Проблема ушу жашарып бараткандыгында болуп атпайбы? Бул жашарып бараткандыгында бар. Анткени дегенде мына карасак, экономикасы артта калган, жетишпеген өлкөлөрдүн арасында инсульттун саны көп. Бардык эле өлкөлөрдө ушундай. Ошонун ичине биз да киребиз. Анткени ичинде биринчи кезекте эле жанагы өзүбүздүн баягы куру тирилик маянабыздын астыгынан да элдер баягы режим менен отурушпайт, баягы бир ставкада иштешпейт, бир жумушта иштешпейт, керек болсо 2-3 жумушта иштешет, 2-3 смена менен иштешет, укташпай иштешет. Үйүн багыш керек да. Жана аз маяна менен, аз пенсиясы менен кантип багышат? Ошон үчүн пенсияга чыкса дагы баары иштешип, ошонун жанын кыйнайт. Анан эң негизгиси булар өз учурунда жана үй бүлөлүк дарыгер дегендерге барышпайт да. Мына ушул болуп атат да биздин. Барыш керек, караш керек. Ар бир мисалы бу жерде
врачтардын күнөөсү жок деп айтсак да болот. Анткени ал баардык үй бүлөгө кирип сенин давленияңды же кан басымыңды, жанагы кантты, холестеринди, анан образ жашаган чөйрөңдү, турмушуңду, кылган эмгегиңди баалай албайт, карай албайт анткени. Ошон үчүн ар ким өзү барыш керек. Үй бүлөлүк дарыларга барып туруп, өзү көзөмөлдөп, ошол эле жанагы кан басымын өлчөп, ошого баягы врачтардын берген көзөмөлүн, дарысын аткарып жүрсө эле ошо инсульттан кутулуп калса болот да. Ошону эле карап койсо болот. Ошону карашпайт, ошодон барып туруп анан биздин көп болуп атат да инсульттун саны. Ооба, Жамал мырза, биздин подкастка сизге чейин дагы мына азыр көрөрмандар көрсөңүздөр болот, ссылка болот. Кардиолог врачтар келди. Ошол эле сиз айткан мынакей жүрөк кан тамыр оорулары, давление, бийик давление, анын алдын алуу үчүн сиз айткандай эң жөнөкөй жана аппарат менен ченеси болот. Ал аппараттар азыр бүт аптекаларда турат, илевой аптекада турат дегенде, керек болсо ошону сатып алса да болот. Анан мен сиз менен бир аз макул эмесмин. Сиз айтканыңызгачы, экономикалык абал ушундай акча аз, айлыгым аз болгончу ушундай эмеге туш келип атам депчи. Мен ойлойм, буга акчанын деле кереги жок. Эң биринчи ирет баягы өзүнүн ушуга осведомленность же болбосо билиш керек да, ушуну кантип алдын алса болот депчи. Туура айтасыз. Ооба, биз акча табыш үчүн, мисалы шопур таксидеги отурган, мен сурап калам кээ бирде, канча иштейсиң десем, бир күндө 12 саат иштейм дейт. Эми ошол шопур ошону билсе, же болбосо кызматчы бир жерде ал дагы эле тиги бизнесте иштейби, 10 саат иштейт. Бирок ошо давлениясын ченеп, физкультура жасап, ошондой кылса мүмкүн оор азайып беле, ошону кандай дейсиз? Туура, ал жагы да бар да. Мисалы жана 10-12 сааттан иштейт деп атпайбыз, 2 сменден иштейт да. Ошолордун ортосунда эми иштейт деп эле иштеп отуруп үгүлүп иштеп отура бербеш керек да. Напряжение физикалыкпы же умственный нагрузка кыла бербеш керек да. Ошонун ортосунда биз эс алганды да билбейбиз да. Ооба. Ошо аракет кылып, алагда болуп, ошол баягы жулган жумуштан баягы напряжение да, булчуңдар да чыңалат, кан тамырлар да чыңалат, мээге да күч келет, нерв истощается ошонун негизинде. Ошолорду эс алдырганды билбейбиз да. Ар бир убакыт өткөндө, 2 саат өтө, 3 саат өтө, кичине эс алып, отурган жерин желдетип, туруп басып, бир аз көнүгүүлөрдү жасап, кичине бир-эки тамак ичип коюп, ошондой кылып туруп, жеңил тамак ичип карап туруп, ошондой кылса, бу дагы жанагы напряжение, стресс факторду жок кылмак да. Инсульттун негизги причинасы ушул дайым эле стресс фактору. Туура айтасыз. Ошону биз карабайбыз. Ошон үчүн айтам да, элдин врачтарда эмес, көбүнчө элдин өзүндө күнөөлүү деп да. Анан кийин, эгерде билсе, жок дегенде бир жолу кызыгып эле, эми 40 жаштан өткөндөн кийин баардын эле кан басымы көтөрүлөт. Баардыгында эле орган изменение сөзсүз эле боло берет бул жерде. Ошон үчүн барып туруп бир жолу барып кызыгып, дарыгерлерге барып туруп бир өлчөт коюш керек. Кан тамырын өлчөт, канды текшерет, холестеринди текшерет, образ жизнин айтып бер, уктай албай жатасыңбы, башың айланып атабы, көңүл айнап атабы, ошолордун баарын айтып берсе, ал айтып берет да, дарыгерлер айтып берет. Ошону колдонсо. Эми ичпей коет, ошонусунда ичпей коет. Ошон үчүн анан биздики кан басымы көтөрүлүп атат. Частный поликлиникаларга барган кымбат десеңиз, жаныңыздагы эле районный поликлиника, больница, өзүңүздүн участкага кайрылса, эч кандай акча деле кереги жок бул жерде. Болду, ошол эле. Эми ушу инсульттун кандай түрлөрү бар? Кээ бирлер айтып калат, геморрагический инсульт болдум, анан мындай болду деп жакындар. Мына мындай да, инсульттун өзүнүн 2 түрү бар. Бирөөсү ишемиялык инсульт, экинчи геморрагиялык инсульт. Ишемиялык инсульт деген мээнин кан тамырлары бүтөлүп калат да. Тромб, эмбол дагы ошол сыяктуу болуп туруп бүтөлүп калат да, мээге кан барбай калат да, мээде ишемия болот, анан инфарктка айланат да. Бул ишемиялык инсульт деп коет. А геморрагиялык инсульт болсо ошо мээнин кан тамыры жарылып кетет. Бул ошо
Туаса кан тамырларынын өзгөрүшүнөн да болушу мүмкүн. Аневризма деп коебуз, кандай альтервенозный мальформация, ангиома ушул сыяктууларды. Көбүнчө кан басымы көтөрүлгөндөн эле мээ туруштук бере албай калат. Ошо кан басымы жанагындай капысынан көтөрүлүп кеткенде, өтө жогору көтөрүлүп кеткенде, же дайыма эле жогору болуп жүрсө, баягы истощается, нерв истончается, барып туруп анан кийин кан жарылат да. Ошондо мындай да, кан жарылганда геморрагиялык инсульт бул өтө коркунучтуу инсульт. Анан кийин биз билебиз да, кээде инсульт болгондо эле баягы тез эле ооруканага алып барыш керек, жеткизиш керек деген ушундай да бир проблема бар да. Инсульт болгондо буну ооруканага шашпай сөзсүз чакырыш керек дарыгерлерди. Бирок ордунан козголгондон этият болуш керек да. Анткени биз билбейбиз да башында геморрагиялыкпы же инсультпу, ишемиялыкпы. Геморрагиялык болгондо ордунан жылдырбаш керек. Аны ошол ордунан эле комнатанын жаткан жерин желдетип эле бир аз башын көтөрүп, кан басымын көтөрүп, дарыгерди учурунда чакырыш керек да, чакырып күтүп туруш керек. Ишемиялык, ошол геморрагиялык инсультта бул баягы бурный, кескин катуу башталат да. Көңүл айнып, башы ооруп, башына башка бирөө чапкандай болуп, эсин жоготуп, же кусуп ушундай болот да. Белгилери ушундай ишемиялык, геморрагиялык инсульт. Ишемиялык инсультту көбүнчө ишемический инсульт дешет. Бирок Кыргызстанда баары геморрагиялык инсульт көп. Анткени кан басымынан болуп атат бул. Ишемиялык инсультта мында болсо билинбей эле белгисиз акырын эле башталат. Көбүнчө ушу покой, же эртең менен турганда эле караса, баягы оозу кыйшайган болот. Булдуруктап сүйлөй албаган болот. Колу же буту чымырап калат, же болбосо бир өрөөнү иштебей калган болот да. Бул ишемиялык инсульт болот. Мында да тигинде да баары канчалык эртерээк дарыгерлерди чакырып, эртерээк ооруканага жеткизсе, ошончолук бизди калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү чоң болот да. Ошондо барго бир тесттер тез билиш үчүн ушул ишемический ошондо айтып коебузбу биздин көрөрмандарга, кандай кээ бирде болот экен да, баягы компьютерный томограф же МРТ өткөндө, ой, мен 3 жолу инсульт болуп турмун дегендер. Ошону мындай да, биринчи кезекте биз арабызда ушу кенен эле тараганда инсульт болдум деп үйүндө калып калат, жатып калат, даже билбей калышат. Ошол жөн. Көбүнчө инсульт кимде? Көбүнчө жанагы жашы улгайган кишилерде болот да. Анан алар үйдө, пенсионерлерде мындай. Алар менен кимде калат? Мектеп окуучулары, балдары жумушка кетип калат, жаш балдар калат. Жаш. Биз азыр ушундай кылып үйрөтүп атабыз да. Көп мектептерге барып туруп, ошо 1-4 класска чейин балдарга инсульттун негизги белгилерин үйрөтүп атабыз. Ой, сон болду, ошондо айтып кетсеңиз. Бизде сокку деген ушундай бир протокол кабыл алганбыз бизде Кыргызстанда. Вот ушуну биз элге таратып бере албайбыз да. Сокку деген эмне? Сокку деген бул инсульттун белгиси. Эмне үчүн? Сокку деген 5 тамгадан туруп атпайбы? С деген сөз бузулат, сөз булат. Оозу кыйшайып калат, жакшы сүйлөй албай, айта албай калат. Бир сөз дегенде сүйлөй албай калат, сөз сүйлөй албай калат. Анан оозу кыйшайып калат, бир жагы орто түшүп. Анан сокку 2 кыдай берди. Кысы көрүүсү начар болуп калат, же болбосо кареги, көздүн кареги өзгөрүп кетет. Жакшы көрө албай калат. Көрө албай калат. Көрүүсү начар болот. Анан кийинки кыгысы болсо бул кыймыл. Анан суратып көрүш керек да. Ана колду, бутту кыймылдатып көрчү дейт. Бир өрөөнү жакшы көтөрсө, экинчиси начар болот да. Ошондо айтат, кыймылы дагы бунуку начар экен. Сок. У деген бул убакытты кетирбеш керек. Сокку эң жөнөкөй нерсе да. Ушуларды биз ушуну жаштарга, балдарга мектеп арасында конкурс кылып ушундай таратып атабыз да. Мына ата-энесин, чоң ата, чоң апаларын ушулар карашат, ушундай белгини билсе эле, булар тез эле баягы жүзүчкө чалып туруп эле. Мен апам же тайнем, мен чоң атам. Жамал Жумадылович, ушул сиз айтканыңыз, сокку деп белгини айтканыңыз, мен ойлойм өзгөчө кылып жазып коебуз, аны Instagram баракчага, Facebookка баарына коелу. Эң жакшы. Мен анын немесин алып келип берем, анан ошентип туруп кошо чыгарып койсок болот. Эң сонун. Ар ким эң жөнөкөй ушу инсульт.
Анан жанагындай көңүл айнып кускан болсо бул өзгөчө. Анда бул өтө эле кыйын. Анда анс деле билет. Өзгөчө баягы эсин жоготуп калса анс деле неме чакырат да тез жардамды. А так жанагы белгилерди жана соккуну эч ким көп көңүл бурбайт. Ошон үчүн биз балдарга да үйрөтөбүз, элдерге да үйрөтөбүз. Керек болсо жанагы автобустагы жөнөкөй рекламалардын көзүнүн жогунда андан көрө сокку ошол протоколду үйүлүп койсок элдин баары билет. Демек бул ушундай акыбал болгондо үй бүлөсү билиш керек экен да. Анткени ооруган киши өзүн контролдой албай калат да. Да, өзү албайт, баса албаса же чакыра албаса көрдү. Демек үйдө калган ким, жаш балдар, улуулар, жаглуу калганда баары учурунда чакырыш керек, жакпаса. Урматтуу биздин көрөрмандар, ушул эң сонун мынакей тест деп коет сокку дегенде дары жолу айттыңыз өзүңүз, үй бүлөңүз, туугандарыңыз, досторуңузга дагы ушуну бөлүшүңүздөр. Ооба, соккуну сөзсүз бөлүш керек. Эң жакшы. Бул эми биринчи белгилер экен. Белгилер болгондо сиз айткандай тез жардамды чакырыш керек. Канчалык тез медициналык кызматчыларга кайрылганда ошончолук тез реабилитация болот ушулар. Азыр бизде илгерки бар болчу. Орун жетишпей, инсульт келсе дагы орун жок деп кандай эле сөз болчу. Же болбосо скорый бар деме тез жардам барганда да айтат. Мынакей инсульт оорулар көп, мүмкүн даже үйгө калтырып коебуз деп кээде айтышчу да. Азыр андай жок. Акыркы бир 10-15 жылда азыр андай жок проблема. Инсульт болду, кандай гана белгиси болбосун инсульттун. Инсультка даже окшош болсо дагы сөзсүз түрдө алып барат, орун ар дайым бизде бар. Дифференцировать эткенге ар дайым бар, орун бар. Анткени мына шаарда эле ошо 3 азыркы учурда да 4 инсультту кабыл алуу бөлүмү иштеп атат. Айыл жеринде болсочу, мисалы мен Таластын бир айылында жашасам кандай болот анда? Айылда дагы ошондой. Айылда дагы ошо эми бизде могу атайын азиздештирилген ангионеврологиялык бөлүм бардык жерде бар эмес да бул. Ошон үчүн башка жерлерде неврологиялык клиникаларга жаткызып атат. Эгерде кээ бир райондордо неврологиялык бөлүмдөрдө жок, ал үчүн жөн эле терапия бөлүмүнө жаткызат. Каяка болсо да баары жаткызыш керек да, өз учурунда жардам берип. Канчалык эртерээк барып ошо тромбу жанагы эритип, мүмкүн болушунча жанагы давлениесин стабилизировать этип, анан керектүү дары дармектерди бере баштасак, ошон үчүн жанагы майып болуу мүмкүнчүлүгү жок болбосо өлүмдөн куткарып калса болот да. Ошон үчүн айылда болсо дагы баары скорыйды чакырыш керек ошол жерден. Ооруканага жаткызса, бул жардам жакшы. Өзү барсачы, мисалы, сиз айтпадыңызбы, ишемический инсультта относительно өзүн баса алат, андан кийин өзү барып поликлиника. Бул мындай да, бул чындыгында эле бардык жерде эле тез жардам учурунда келе албайт. Бизде ошол эле бул жалган эмес. Бишкектин шартында деле азыркы мындай мүмкүнчүлүк аз. Өз учурунда келе албайт. Эгерде ооруканага жакын мүмкүнчүлүгү болсо, өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү болсо, алып барса болот жанагындай. Эгерде кусуп, көңүл айнып, эсин жоготуп, дем алуусу начарлап атса, анда тийбеш керек. А калган учурда алып барса болот. Андай баягы туура эмес келдиң деген сөз болбойт да, бу жерде сөзсүз жаткызат. Азыр мындай мүмкүнчүлүк бизде кенен, оорулардын баарын жаткыза алабыз. Жакшы. Инсульттун осложнениялары өчүп кеткенде кандай болот? Биздин көрүүчүлөр билиш керек. Инсульт болгондо кандай болот? Бирөө айтат да, мен инсульт болдум, мына жакшы эле жүрөм депчи. Бирок кандай болушу мүмкүн? Мындай да. Инсульттун деле түрлөрү көп. Bunun негизги себептери деле ар кимдики ар кандай. Көбүнкү 1-2 себеп болсо, көбүнкү көп себептер болот ошо инсультка алып келген. Буну ошого жараша болот. Инсульт болгондон кийин көпчүлүк учурда биз байкап атабыз, толук калыбына келип калат. 2-3 ай өтө, 1 жыл өтө сурасаң, инсульт болдум, кайсы жагы сеники, кайсы өрөң иштебей калды десе, унутуп да калышат. Андайлар да бар. Коюш бул регрессирующий течение инсульта ошондой да. Анан стационарный течение дегени бар. Анысы болсо инсульт болгондон кийин анан кийин бир өрөөнү мисалы иштебей калса, ошол бойдон калып калат да, булар майып болуп калат. Негизинен инсульт болгондон кийин бир 80%га жакыны булар майып болуп калат. Өздөрүнүн иштеген жумушун жоготуп коюшат булар. Ушул коркунучтуу да.
ошонусу. Ошон үчүн буларды билиш керек да, момуна жана азыр реабилитация жөнүндө да кичине айтып берем. Ооба. Анан ошо стационарный течениясинде ошо бир жагы иштебей калды. Ошо иштебеген боюнча анан кийин жашап жүрүшө берет. Немесе калыбына келишинче келет, туруп басып калат, бирок бирөөнү начар иштегени ошол бойдон калып калат да. Биздики көбүнчө кандай? Ошол бойдон калып калат, үйүндө жүрө берет ошол бойдон. Реабилитация дегенге барбайт булар. Анан кийинкиси болсо инсульт болот, баягы эмне үчүн өлүм кеп келет? Бул прогрессирующий инсульт деген бар. Инсульт болдубу? Стационарга деле жеткиздиби? Жок, баягы биздин аракетибизге карабай күчөп кете берет. Күчөп кете берет неден? Ошондо өз учурунда жана жардам берилбеген жана тромб болсо, ошо тромб өсүп атат. Алам өсүп, кийинки алам бир неме кан тамырыларды курчап өсө баштайт да. Анан отек мозга, мээнин шишиги. Ал күчөй берет. Ошон күчөй берет. Дем алуусу начарлай баштайт. Гипоксия башталат. Пневмония болот. Кыймылдабай жатканда тромб да кетиши мүмкүн. Өпкөгө да кетет, кол буттарына кетет, мээге да кайрап кетиши мүмкүн да. Ошондой болуп туруп күчөй берет. Ошон үчүн ал күчөгөн бул өзгөчө, өзүнчө бир тема. Бул жөнүндө толук айтып берсе болот, кийин шашпайм. Бирок анткени бу жерде уже кечигип келгенден пайда болот же болбосо ошондой. Болбосо көп факторный. Канчалык аракет кылса дагы мүмкүн болбойт да, буну калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү болот. Ошодон анан же майып болот, же бул өтө түшүп кеткен да. Анан кийин мен айтарым ушуну калдык калтырбаш үчүн эмне? Калдык калтырбаш үчүн инсульт келгенден баштап эле бизде мына ушу ооруканаларда, инсультту кабыл алган жерлерде барысы келген күндөн эле бунун баягы кыймыл аракеттин же болбосо реабилитацияны уже келген күндөн эле, келген сааттан эле башташат. Биринчи кезекте эле мисалы бир жак өрөөнү иштебей калды, ошол жагын басып жаткызып койгон болбойт. Анткени биякта регуляция начар, кан тамырын айланышы мүмкүн. Аны жогору көтөрөт, позасын коёт, буттарын коёт, туалет кандай болуп атат, тамак ичкени кандай болуп атат, ошолордун баарысын кармап реабилитация, биринчи реабилитацияны ошол жерден баштайт. Анан акыркы күндө бизде чындыгында эле ушу шарт мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Вторичный реабилитация деп ошодон стационардан чыккандан кийин үйдө кетет, анан ошон менен элдер реабилитация жасабайт аларды. Ошон үчүн азыр бизде мына улуттук госпиталда ошо инсульттан кийинки акыбалын жанагындай калдык калбаш үчүн, инвалидностька жеткизбеш үчүн аракет кылып, азыр бир өзүнчө бир реабилитационный борбор ачайын деп атабыз. Минздрав колдоп атат. Бизге азыркы учурда баягы орун жай таап берди. Эң жакшы ошол жерге анан кийин которулуп, Кудай кааласа жылдын аягында эмки жылы уже бул ачылып калат да. А бизде жана реабилитациябыз бар. Эң сонун баягы Воронцов Таштөбөдө бар реабилитационный бар да. Эң сонун жакшынакай Совет убагында курулган. Совет учурунда курулган да. Бунун бир эле жагы бардык ооруларга жакшы. Инсультка бир аз начар экен да, анткени ал Среднегорье болуп калат да. Бийиктикте жайгашкан да. Анан ошол жерге ооруларды которсоң, мисалы инсультты еще жаңы эле калыбына келтирдик да, анан алып барсак, ал жакка барганда гипоксия, дагы кан басымы кайра көтөрүлөт. Анан кийин же криз болот, же повторный инсульт болот, кайра алып келет. Ошон биз 2-3 жылдай мүмкүнчүлүк берген бизге. Машина менен инсульттан чыгып эле алып барып которобуз, бирок көп болуп калды, ошондо кайра повторный инсульт болгондо. Эмечи, участковый семейный врач же ошол эле поликлиникада невропатолог, учетко туруп, ошолор жөнүндө кандай айта аласыз? Жок. Анан ошон үчүн бул реабилитация ошол бизге көп жакпай калды инсульттан. Анан бир 2-3 ай өтө, 1 жыл өтө, анан кийин барышат ал жерге. Барып анан кийин. А биз жана ортодогу промежуттукты айтып атабыз да, ошол жерди биз өзүбүз алайт этейин деп атабыз. Анан кийин биз эң жакшы үйгө кетерде ошол жерде биз туугандарына ким ошо инсульт менен иштейт, сөзсүз биз түшүндүрүп беребиз. Кандай мүмкүн болушунча калыбына келтирүү мүмкүн баягы кыймыл шарттардын, көнүгүүлөрдү, дары-дармектердин баарысын айтып беребиз. Ошону эми канчалык колдонот, аны биз контролдой албайбыз да. Контролдой албайбыз. Анан бирок сөзсүз үйгө кеткенден кийин үй бүлөлүк дарыгердин
көзөмөлүндө болот. Бирок сөзсүз түрдө неврологдор 1 жыл бою барып карап көзөмөл жасап турушат ошоларды. Ошону канчалык сиздер берген баягы сунушту, кеңешти туура колдонушса, ошол дагы калыптануусуна жардам берет, Мен дагы бир сизге айтсам керек, тоону жакшы көрөм. Баягы чарчаганда же деги эле тоого барам да, анан бир инструкторду жолуктуруп калдым. Өзү бир 70-тен ашып 80-ге барып калыптыр. Мен инсульт перенес дейт. Анан кийин ошо инсульт болгондон кийин мен атайын тоого бара баштадым дейт. Басып жүрүп мен өзүмдү оңдодум дейт. Кыймыл менен оңдодум дейт. Туура. Туура, бул инсульттан кийинки мына биз жана средний горьедо да, бул эми сиздики тоо. А предгорье тоонун, мына биздин бөксө тоолор. Бул эң сонунда. Ал жерде аба да таза, анан сөзсүз түрдө кыймылдаш керек. Инсульт болгондон кийин эгер отуруп кыймылдабай жатып, бөпөлөп, неме шал болгон жагың сылап сыйпап эле моминтип жумуш кылдырбай турсаң, ал калып калат ошол бойдон. Ошону болгондон баштап эле кыймылдата башташ керек да. Кыймылдабаган жагын ар дайым кыймылдатыш керек. Аракет кылыш керек. Мындайча айтканда нагрузка бериш керек да сен. Иштете бериш керек. Калыбына келгенче иштете бериш керек. Көп аракеттер бар, кишилер бар, аракет кылып туруп, калыбына келтирүүгө болот. Мынакей азыр сиз айтып атпайсызбы, ошондой калыбына келтирүүчү жай аракет кылып атабыз деп. Андан тышкары ооруган адам азыр эми баарына интернет доступна. Интернетте да аябай көп маалымат бар. Ошону да карап жазса болот, көнүгүүлөрдү жазса болот. Ооба да. Жакын жердеги физия кабинеттерге барса болот. Деги эле адамдан көп өзүнүн аракетинен көп зависит. Реабилитация деле мисалы көп элдер ойлойт да, реабилитация деле десе эле кандайдыр бир аппарат алыш керек. Кымбат, тренажерлорду алыш керек, ушундай бир конструкцияларды алыш керек деп ойлойт да. Андай эмес. Берде эң негизи адамдык сапат, адамдык касиет эле керек берде. Көп сүйлөшүш керек, аракет кылыш керек, ырдатыш керек, сөз чыгарыш керек, үнүн оңдош керек, көп общение керек да. Сүйлөшүш керек, кыймылын ушалаш керек, баягы массажды кылып, ардекелерди берип коюп, жана жөнөкөй эле нерселерди, жанагы күлүштү берип коет, телефон берип коет, чукулап карап, ошондой жөнөкөй нерселерден эле. Сиз айткан азыркы кеңештериңиз ооруганга чейин жазса да болот, болуп турганда кеч болуп калды. Эми ооругандан кийин болсо жазса да болот да, кеч эмескенде. Жөнөкөй нерселерди мына ушу сөзсүз көзөмөлдө алыш керек да. Эми буларга ишенип эле басып жыгылып же кайра алып койбой, давлениесин карап туруш керек. Канды текшерип туруш керек, холестеринди кылыш керек. Мына ошолорду карап турса эле болду, повторный инсульт эле болбойт. Калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн ошо элдер өздөрү эле оңдоп койсо болот. Жана биз деле азыр айтып атпайбызбы, жанагы реабилитацион биз деле чоң аппаратты күтүп аткан жокпуз өкмөттөн. Мисалы, эгер шарт болуп берсе, бизге баягы физический лицо эле керек. Ошо медсестралар, инструктор, ЛФКлар, кинезотерапевттер, логопедтер, ушундайлар эле керек да. Ошолор эле келип туруп, аракет кылып, баягы иштешип, ар бир оору менен, баягы ар бир убакытта ошо түз туура колдонуп иштесе, калыбына келүү мүмкүнчүлүгү чоң болот да. Жакшы. Жамал мырза, сизге башында да айттык, биздин подкасттын негизги максаты ооруну болтурбоо. Врачка деги эле ооруп келбей, оорубай келип туруп алдын алуу депчи. Ошон үчүн мына азыр муну башында айтсак болот, бирок эч качан эмес, инсультту болтурбоо үчүн, ошого жеткирбөө үчүн бир негизги эмелерди айтып кетесизби санап? Ооба. Мына бул эң негизи ушул, айтып атпаймынбы? Инсультту 2-3 эсе азайтса болот. Ооба. Бунун баарысы ар ким өзүнүн колунда. Ал үчүн ошо жана инсульт деген нерсени өзү билиш керек да. Инсульт эмнеге алып келет? Мына айтып бербедикпи ошо? Шал болот, майып болот, же болбосо өлүп калышы мүмкүн ошодон. Корголуп, ошодон коргонсо болот, ошодон болдурбай койсо болот. Бул эмне? Мына кан басым, биринчи кезекте кан басымды. Биринчи здоровый образ жизни, сергек жашоо, ошого. Сергек жашоо бул эмне? Эмне ошо сергек жашоо? Бул биринчи
баягы физикалык менен умственный жумушту айкалыштыра билүү. То есть активный образ жизни. Эртең менен туруп, Эми учуруп уйку да өз учурунда болуш керек да. Анан ас уктагандарда да бул зыян. бир зыян, ооруга алып келип бериши мүмкүн да. Бул мындай да. Денесин таза кармоо, то есть таза кармоо, жуунуу. Кыймыл аракет күнүгө бир 5-10 мүнөт болсо дагы 2 жолу бир кыймылдап жана физзарядка жасап койсо болот. Сөзсүз басыш керек. Бир киши жок дегенде бир күндө бир 5 километрдин тегерегинде басыш керек. Жок дегенде 3. Болбосо 5 километрден көбүрөөк басыш керек. Мына кыймыл, таза абага чыгуу. Анан жанагы чарчаганда физикалык жумуш кыласыңбы, мындай жумуш кыласыңбы? Эс алганды билиш керек. Өз учурунда калорийне тамактаныш керек. Уйку менен немени алмаштырбаш керек. Бүгүн уктабай калдыңбы, эртең компенсациялык кичине эс алып ал. Мына ушуларды карап туруп эле анан кийин жанагы сахар. Азыркы учурда кант диабети да аябай көбөйүп кетпеди. Ушунун негизинде кан тамырлар менин эле эмес, жалпы эле кан тамырлар уже бүтөлө баштайт, ичкере баштайт. Ошо инсультка жөндөмдүүлүктү ушулар түзүп берет да. Ошону карап туруш керек. Анан кийин анан холестерин да ушундай. Азыркы учурда бизде да ушу көбүрөөк кездешип атат. Аны да контролдоп туруш керек. Мына ушу 3 фактор активный образ жизни. Ушуну кылса эле инсультту болдурбай койсо болот. Ушул лаборатордук анализ жөнүндө айтып кетесизби? Холестеринди, сахарды, сахар крови, ушуну айылдык поликлиникаларда тапшырса болот да, бекер эле тапшырса болот, ушул сахар кровини деле, давленияны деле давление бекер өлчөлөт. Давление бекер өлчөлөт. Болуп турганда жана холестерин, HDL, LDL ал частный лаборатория, ал деле кымбат эмес. Общий анализ кровь, макул общий анализ кровь ал бекер жасалат. Аны да карап турушуң керек. Сахар деле бекер текшерилет. Холестериндин өзү бекер текшерилет. Анан жана башка компоненттерин текшерүү үчүн ал эми бул жогорку технология болуп эсептелет. Эми аны бир жылда 1-2 жолу текшерип койсо бул өтө кымбат деле эмес. Кымбат эмес. Ден соолук биринчи кымбат да. Ооба да. Ошону текшерип, контролдоп, врачтын кеңеши менен дары-дармекти алып турса эле болот. Инсультту болдурбай койсо болот. Биз акыркы күндөрү мындай бир медицинага трендти эле моданы киргизип атабыз. Мисалы, жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрсөңүз, кээ бирлер апасын, бир туугандардын атасын туулган күнү, юбилей болобу, той болобу, ошондо медициналык чекапты подарка кылгыла депчи. Жакшы да ушул. Мисалы, башкаларга караганда текшерилип койсун, ден соолугун текшерилсин. Биз айтабыз, биринчи байлык ден соолук. Бирок ошол сөз жүзүндө туура эмес болуп калып атат, Жок, бул эң сонун нерсе бул. Ошондой мүмкүнчүлүк түзүп берсе, эң сонун болот да. Мен ошо өзүмдүн ошо практикамда бар. Бир жогорку кызматта иштеген киши кан басымы көтөрүлүп, анан кийин момундай да, аябай тамекини көп чеккен киши болчу да. Анан фактор риск ал дагы. Бул да фактор риск да. А дагы ошо уйкусу да бузулат, мунун кан басымы да көтөрүлөт, анан кийин жөтөлүп постоянно бунуку. Оксигенация түшүп кетет ушундай. Анан ошол мага келген ушу тамекиден кантип арылсам болот деп. Анан мен тамекинин жанагы таблеткасын айтып бердим. Мынуну иче бериңиз. Кичине кымбатыраак болот, бирок баары таштайм десеңиз алыңыз. Ушуну иче бериңиз. Тамекиңизди чеге бересиз. Бир убакыт келек өзү эле отвращение болуп калат да, тамекини көргүсү келбей калат. Болду ошо менен. Анан кийин айтып келди. Ой, мен тамекини таштадым, рахмат. Азыр биз мындай кылып атабыз дейт. Жана ошо мекемедеги жумушта иштегендердин баарысына туулган күнү болобу же бирдеке болгондо ошо дарыны подарить этип атабыз дейт. 50% тамекини таштап койду дейт. Эң жакшы. Ошондон эле. Анда ошо чекапты даларга ошо киргизиш керек. Жакшы мекеме экен. Ооба да. Жакшы экен. Бир жолу инсульт болду, андан башка болбойт дегендерге кандай айтасыз? Кийин дагы болушу мүмкүнбү ошону? Жок, мындай да. Инсульт деген кайталанып калышы мүмкүн бул. Ооба, ошол тамыр оорусу да.
Любой бир. Баягы мен инсульт болдум, өтүп кетти, мен уже бул оорудан кутулдум. Андай деген болбойт. Эмес. Мына бүгүн болуп туруп эле, мына бүгүн болуп туруп эле, кээде жана приходящее нарушение деп коебуз. Бүгүн болуп туруп эле парализа болуп, сүйлөй албай калып туруп эле, эс учунда керек болсо жоготот, сүйлөй албай калат, анан калыбына келип калат. Калыбына келип. За счет коллатерал. Башка кан тамырлар ошонун милдетин алып туруп, кан басып жакшынакай болуп калат да. 2-3 сааттан кийин же болбосо эртеси күнү, кийинки күнү кайра эле болуп калышы мүмкүн. Кайра болушу Баягы убакыттын кереги жок берди. Айтышын точно билесиз. Ошо экинчи жолу жанагы биринчи жолу барганда эле сөзсүз барып туруп текшериш керек да. Эмнеден меники ошол болду. Анан кийин экинчи жолу кайталанса ал, аныкы уже тяжелее жана более прогрессирующий. Анткени бир кан тамыры бүтөлүп калды да аныкы. А экинчиси болгондо, значит, башка кан тамыры бүтөлөт. Ошондо бул уже эки инсульт болуп атпайбы сразу эле. Вот ошолор кыйын болот да. Ошон үчүн сөз биринчи болгондо эле жана инсульттун причина немесин, негизги белгилерин билиш үчүн кандай аракет кылабыз, кандай тесттерден же обследованиеден өтөт да. Ошондо эле акыбалдан өтүш керек. Бир жолу болду, барып туруп, барып текшериш керек. Жо кадимкидей инсульт болду, мен инсульт болду, болбойт деген болбойт. Кайра эле кайталанышы мүмкүн. Көпчүлүк инсульт ошо бир жылдын ичинде бир 15% кайта кайталанат булар. Бул кан тамырынын оорусу да. Ошол эле жана режимди сактабай коюшат. Баягы анализдерден өтпөй коюшат, дарыларын ичпей коюшат. Анан кайра эле инсульт болуп калат да. Ошон үчүн коркунучтуу бул. Инсульт болгондон кийин кайталанышы мүмкүн. Биз биринчи күндөн ооруканага түшкөндө биринчи күндөн эле аракет кылабыз кайталабасын деп. Ошодон коркобуз, кайталанат. Азыркы эми технология күчтүү болуп калды медицинада, ошо кандай методикалар менен дагы диагностика кылат, ошондо айтып кетсеңиз. Азыр чындыгында биз Кудайга шүгүр деличи, сонун аппараттар ушу Кыргызстанга келип атат да, сонун. Ошо компьютерный томограф. Жанагы ишемиялык же геморрагиялык инсульт деген кээде клиникага келгенде да биз билбейбиз. Кыйын болуп калат. Тигинин дарыланышы таптакыр башка, бунуку таптакыр башка да. Бир жерде кан тамыр жарылып атса, бул жерде бүтөлүп атат. Ошон үчүн лечение компьютерге сала коебуз, сала койсок эле билет. Геморрагиялык бар жогун ал билдирет. Геморрагия жокпу, значит башка, значит кан немесин бүтөш керек. Геморрагия, значит анда башка лечение бар. Бул бир эң жөнөкөй ушул. Анан жана кан тамырлар, кайсы кан тамыр бүтөлдү, кайсы деңгээлде, аны мүмкүнчүлүк барбы? Азыркы күндө бизде жанагы нейровизуализационный исследование толук эле улуттук госпиталдын базасында КТС да бар, МРТС да бар. Анан азыр бизде ошо азыр улуттук госпиталда МРТ да өткөрүлөт. МРТ да бар, МРТ да иштеп атат азыр. Анан кийин ангиографический бизде установка да бар. Ал жерде бизде жанагы нейроваскулярный сосудтардын баарысын оңдогонго, тазалаганга, аневризманы жапканга мүмкүнчүлүк бизде улуттук госпиталдын базасында бар. Ошону жанагы МРТ менен билебиз. Керек болсо ошол жанагы МРТ ангиография деп коет. Кан тамырларын өзгөчө иштейбиз. Анан компьютерный томография, мультиспиральный компьютерный томография. Ал жерден жана кандын айланышын дагы текшеребиз. А ошол жерден анан жана кандай азыр жанагы мээни ачып кирбей эле тромбторду, сосуд эндоваскулярный эле операциялап тромбторду удалетебиз, же болбосо стенд коюлуп атат. Сонун мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Аппараттар да жакшы, биздин ошону жасай турган мүмкүнчүлүктөр да уже кеңири тарай баштады. Улуттук госпиталдын базасында. Мурда баягы чоң жеке менчик клиникаларда эле жасалчу да. Азыр бизде эң жакшы, жакшы. Жамал Жумадылович, сиз ушул инсульттар боюнча сонун айтып бердиңиз, кенен айтып бердиңиз. Мен ойлойм, ушундай акыбалга, инсультка жеткирбеш үчүн кандайча кеңештериңизди да айтып бердиңиз. Сизге рахмат. Анан урматтуу көрүүчүлөр, сурооңуздар болсо, Жамал мырза өзү жооп берет. Комментарийлерге жазыңыздар. Ким көбүрөөк ошол кызыгып, комментарий жазып, башкалар менен бөлүшсө, Жамал Жумадыловичтан өзгөчө белек болот. Өзү консультацияга сизди чакырат.
эгерде ошондой муктаж болсо. Жамал Жумадылович, сиздин алдыга койгон максаттарыңыз ишке ашсын. Мына азыр чоң жумуш жасап атыптырсыз, алдыңызга чоң максат коюп турсуз. Реабилитация борборун ачууга бул сөзсүз керек. Биздин улуттун ден соолугу үчүн сөзсүз керек. Сизге ишиңизге ийгилик каалайм, өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө ден соолукта болуңуз ардайым. Сизге рахмат. Сиз дагы биздин подкастка келүүгө сөз бересизби? Анткени башка темалар өтө эле көп да ушул неврология боюнча. Ооба да. Мен баягы республиканын башкы неврология катары бүт неврологиялык оорулардын ошо элге жетпей жаткан көп информациялар бар да. Ооба. Көп оорунун түрлөрү бар. Ошол жерде да мына ушул сыяктуу кылтырып кенен элге түшүнөрлүк тилде айтып берүүгө эгерде чакырсаңар. Бул сөзсүз керек. Айрыкча мына ошо билиш керек ошону. Элдер качан кайрылат, кимге кайрылат көпчүлүк учурда билбейт да. Кайрылыш керек, баанысын да билбейт. Ошон үчүн мына силерге рахмат. Мына информация берип атасыңар. Биринчи кезекте мына ушу инсульт жөнүндө айтып бердик. Инсультту болдурбай койгонго биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн мына информация элдерге жетсе, элдер уже сактана баштайт. Жанагындай көп транспорттон коркпойт, электричестводон коркпойт, спидтен коркпойт, же туберкулезден коркпойт, инсульттан корко баштайт да. Ошонун алдын ала сактанып калат. Туберкулез болсо да айыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүң бар да, эчтеке болбойсуң. Травма болсо сынса деле аны сопсоң болот. Спид оорусунда пайда болду. Инсультту калыбына келтириш өтө кыйын болот, багып болуп калат. Ошон үчүн инсульт эң өтө коркунучтуу. Бул керек болсо жана бизди ковидтен кандай корктук? Ковидтен да коркунучтуу оорун бул. Бирок негизгиси бул жана медицинада бар эмеспи? Модифицированный, не модифицированный деген. Же болбосо мен өзүмдөн не дейт эле, мен өзүм колуман келе турган нерсе экен да, ошолчу. Колдон келе турган нерсени жасаш керек. Колдон келбей тургандарды дарыгерлер өздөрү жасайт. Мисалы, стент коёбу, тромбектомия жасайбы, аневризмасын жасайбы, анысын кылды. Колдон келе тургандарды ар ким өзү аракет кылыш керек калыбына келтирип. Анан сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерлер мен айтпайм. 40тан ашканда сөзсүз түрдө 1 жылда бирби, 2 жылда бирби, керек болсо кыйналса күнүгө барабы, сөзсүз көрүнүп туруш керек. Ошо көбүнчө причинасы болуп атат, ошо билимсиздиктен болуп чыгып атат. Билимсиздиктен. Анан биздин максатыбыз ошо билим берүү. Анан кайдыгерлик дагы. Кайдыгерлик, туура айттыңыз. Билсе дагы кан басымы көтөрүлүп турат. Билет, бирок барбайт да. Ошо дарыгерге көзөмөлдү аткарбайт. Белгилүү инсаныбыз Накен Касиевич айтты да, ушу кайдыгерлик дегенди түркөйлүк дейт. Өзүнүн ден соолугуна эч кандай көңүл бурбай, карасанатайлык кылгандай болуп депчи. Туура. Дары жолу сизге ден соолук каалайм. Рахмат сизге.